Sizge sözüm var, erkeleçi özüm zar. Canım appa karaçı cadı. Бул эгиз балдар Акылбек жана Асылбек ырдаганды жакшы көрүшөт. 10 жаштагы жеткинчектер шал оорусуна кабылышкан. Учурда Ош шаарындагы ден соолугун калыбына келтирүү борборунда дараланышат. Бул менин шеригим, аты Акыл, фамилиясы Бакытбек уулу Акылбек. Мен ушакка келип, жакшы болайын деп калдым да, мыналарды айдап. Акылбек менен Асылбек Ош облусунун Карагулжа районунун тургундары. Алар 3 ай сайын бул жерге келип дарыланып турушат. Булардын оорусу дагы ДЦП, акылдыкы болсом бул нижний парез деп коет, буттары иштебейт, булардыкы ДЦП нижний парез деп коет. Ал эми асылдыкы болсом бул правосторонний, аныкы слабый мындай. Соңку мезгилде майыптыктын шал оорусу, башкача айтканда ДЦП түрү менен жабыркагандар көп катталууда. Анын башкы себеби болуп, эненин боюндагы кезинде балага туура кам көрбөгөндөн келип жатат дешет дарыгерлер. Көпчүлүк энелер төрөп жатканда туура эмес төрөшөт да. Ошол төрөп жаткан мезгилде дагы врачтардын айтканын угуп, туура төрөгөн болсо, айтканды угуп, айткан нерсени кылып төрөгөн болсо, бала кыйналбай төрөлсө, бул дагы жакшы нерсе болот да. Бул ошондо дагы бул ДЦПга алып келбешке мындай шарт түзүлөт да. Төрөп жатканда укпай эле кыйкырып, бакырып, туура эмес төрөгөн болсо, бала кыйналып калган болсо, ошондо дагы бул мээ жабыркап калса, бала ДЦП болуп калышы мүмкүн. Бул оорунун алдын алуу үчүн эне боюнда бүткөн кезде каттоого туруудан баштоо кажет. Түйүлдүк жаралгандан тартып туура тамактанып, оор иштерди аткарбагандан сырткары эненин маанайы да жогорку болуш керек. Ошондой эле жакындарынын да жылуу мамилеси баланын сак-саламат төрөлүшүнө шарт түзөт. Бала боюна болгонго чейин ар бир вируска анализ тапшырып, ошодон лечение алып, анан боюна болуш керек. Ошол вирустар 7 айлык айына жетпей төрөгө алып келет. Ошол вирустар бөйрөктөрү көп энелердин бөйрөк оорусу бар, давлениясы көтөрүлүп, бөйрөктөн давление болуп, давлениясы көтөрүлүп, 7 айында төрөткөнгө муктаж болуп бул балдарды төрөтүп атышат. Аталган ооруларды дарылоо үчүн Ош шаарындагы жалгыз кыймыл таяныч тутумундагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолугун калыбына келтирүү борборунда 70 балага ылайыкташкан. Бирок ооруканага Кыргызстандын түштүк аймагынан оорулар шыпа издеп келишет. Бизде дарыгерлер жетиштүү, бирок заманбап аппараттар, заманбап ушул мезгилдин талабына бардык жактан жооп берет деп айта албайм. Биз колубуздан келгенди жасап жатабыз. Аппараттар эски, көпчүлүгү алмаштырууга муктаж болуп калганда, бирок негизинен жардам берилүүсү жана таасир этүүлөрү жакшы. Бул жерде балдарды социалдык жана педагогикалык жактан окутушуп калыбына келтирүүчү физикалык дарылануу, массаж, гимнастика көнүгүүлөрдү үйрөтүшөт. Бул бала бизде ДЦП, правосторонний гемипарез, аны оң жагы сол жагына караганда кечине жакшы иштебейт, мынтип айтканда. Аны биз сравнивающий оң жагы менен сол жагына теңдей турган упражнениялер менен машыктырабыз. Өткөн жылдын жыйынтыгы менен аталган ооруканада шал оорусу менен ооругандар 86%ды түзгөн. Бул көрсөткүч ДЦП илдетинин күч алып жаткандыгынан кабар берет. Эскерде кетсек, Ош шаарында жалпысынан майып адамдардын саны 6865ти түзөт. Аталган жайдагы балдар тарбиячылардын жардамы менен ден соолуктары калыбына толугу менен келбесе да жылыш болот. Арасында таланттуу балдар да бар. Айдан ай атып, ай мезгили келиптир. Күндөн күн атып, күн мезгили келиптир. Ошо кезде Эрманас 7 жашы толуптур. Бул койгон атты чоң жинде, чыманас аттын ким билди? Биреги көчтү бирди жыгат, калпагы барлар меңди жыгат. Сол койгон солу кара көздөр, арнала сизге жылы сөздөр. Жолугушууга мен чакырам, болому мен капакчам. Байлык белектин кереги жок, мырза керек мага кезекти жок. Бирок башында капак болсо, ошого көңүлүм ток. Дени сак бала өнүккөн өлкө демекчи. Баланын саламаттыгы негизги маселе. Андыктан наристелерибиздин ден соолугу чың болсун. Айчурок Каныбек кызы Дастан Токтоназаров, Таң нуру программасы.